Карковичтин местеги. Кана жумуштар кандай болуп атат? Чоң да. Аябай чоң да бирок. Бардык азыр по график кетип атат да буюрса. Курулуш иштери мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле 80%га бетон иштери аяктады. Айдын аягына чейин аяктайт. Эң акыркысы мына акыркы блогубуз декабрдын 10-унда. Ошондо бизде толугу менен бетон иштери толугу менен аяктайбыз. Андан кийин конструкция уже жумуштары башталды. Аркасынан эле конструкциялар болуп кетет. Февралдын 15-инде полноценный стадиондун уже бүт конструкциясы менен бүтөт да. Андан кийин уже инженерский сет жумуштары, ички отделка жумуштары дагы жүрүп атат уже ичинде өзүңүздөр көргөндөй эле. Сырткы инфраструктура жумуштары, ошентип бизге коюлган убакыт ушул 1-августка Кудайым буйруса бул стадион толугу менен бүткөрөбүз. Өзүңүздөр билгендей, башка футбольный стадиондордо торговый центрлери жок. Бул жерде 40 000 чарчы метр торговый площадкалар менен. Бул жерде бардык ошол кийим кече дейбизби, бардык ушул брендтер ушул жерге келип туруп жайгашат. Андан кийин биздин Кыргызстаныбызда, не только Кыргызстаныбызда, кошуна мамлекеттерде дагы жок да. Эң чоң стадиондун бири. Бардык шарттары менен акыркы үлгүдөгү FIFAнын требованиясы менен бүт курулуп атат. Сразу газоблогу дагы кетип атат да. Бияктары бүт бөлүнүп атат, Браво? Бияктар бүт бөлүнүп атат мындай. Эмки жылы көчмөндөр оюну, андан сырткары ШОС биздин Кыргызстанда өтөт. 25 жылдык юбилейдик. Ошол Кудайым буйруса, ошол 31-1 мына ушул стадиондо көчмөндөр оюну ачылышы, анан неформальный келген биздин лидерлердин, биздин урматтуу президентибиз тосот. Мына ушул жерде ошол иш-чараларды өткөрөбүз.